Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен кыргыз адабият сабагында Чыңгыз Айтматовдун «Эрте келген турналар» деген чыгармасы менен таанышмакчыбыз. Анда эмесе сабакты тынч отуруп угуп, терең түшүнгөнгө аракет кылабыз. Маанайыңар жакшыбы балдар? Сабакка даярсыңарбы? Анда сабакты баштайбыз. Балдар, анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен таанышып алалы. Балдар, сабагыбыздын максаты төмөндөгүдөй болмокчу. Биринчи, жаңы тема боюнча кеңири түшүнүк алабыз. Экинчи, чыгармадагы каармандар менен таанышабыз. Үчүнчү, теманы терең түшүнүү менен патриоттуулукка, ыймандуулукка жана боорукердүүлүккө тарбияланабыз. Кана балдар, менин суроолорума жооп берип койгулачы. Кайтарым байланышка чыгабыз. Чыңгыз Айтматов ким? Анын өмүр жолу тууралуу кандай маалыматтарды билесиңер? Кана балдар, ким жооп берет? Жазуучунун кандай чыгармаларын билесиңер? Эрте келген турналар чыгармасы жөнүндө ушул убакка чейин уктуңар беле? Кана, ким жооп берет? Азаматсыңар. Кыргыз элинин белгилүү жазуучусу Чыңгыз Айтматов улуу ата мекендик согуш мезгилине арналган бир катар чыгармаларды жазып калтырып кеткен. Мына ушундай чыгармаларынын бири «Эрте келген турналар» чыгармасы болуп эсептелет. Жазуучу согуш апаатынын алыскы бир айылдагы 5 балага тийгизген таасири тууралуу бул чыгармада кенен кесири сүрөттөп жазып кетет. Кандуу согуш кичинекей кыргыз айылына да таасирин тийгизет. Атасы согушта жүргөн 14 жашар Султанмурат үй бүлөсүнүн ишеничи болуп калат. Кышында суук бөлмөдө сабак өтүлүп жаткан Султанмураттын классына колхоздун башчысы келип, колхозго жардам керектигин айтып түшүндүрөт. 5 баланы каралбай калган аттарды багууга алып кетүү керектигин айтат. Ошентип аталган балдар өзүлөрүнүн жашынан эрте бой жетишип, колхозго жардам берүүгө белсенишет. Аттардын абалын жакшыртуу үчүн көп күч, көп аракет жумшалат. Башкарма Тыналиев мектептен Султанмуратты баш кылып, баягы 5 баланы тандап алат. Алардын үстүнөн башкармалыкка 15-теги жаш Султанмуратты шайлайт. Мүчөлөрү Анатай, Эркинбек, Эргеш, Кубаткулдар болушат. Бул 5 баланы Тыналиев Аксай десанттары деп да атап коет. Ушул балдарды алдыда оор сыноолор күтүп турган. Чыгармада ушул балдардын өмүрүнүн кыска бир көз ирмемдери, кош айдоого болгон даярдыктары, кош айдоо мезгилиндеги жеңиштери жана жеңилиштери кеңири сүрөттөлөт. Ушуну менен катар чыгармада Инкамал апай, Мырзагүл, ат багуучулар, ашпозчу аял сүрөттөлөт. Султанмурат чыгарманын башкы каарманы. Мына ушул Султанмураттын тегерегинде баардык окуялар сүрөттөлгөн. Чыгармада тынч турмушту бузуп, адам канына кумар болгондорго үмүт менен жер оодарган, үмүт менен үрөөн сепкен адамдар карама-каршы коюлган. Бекбай менен Сатаркулдардын көтөргөн чамгарактарын кулатпай, коломтого жаккан отун өчүрбөөчү Султанмурат менен Анатайлар бар. Анткени бейпил турмуш үчүн, адамдардын бактылуу жашашы үчүн адамдар улуу үмүт менен уламдан улам жерге дан чачып үрөөн себет. Булар ошол замандын эрте келген турналары эле. Балдар, сабакка көңүл бурганыңарга өтө кубанычтамын.